20 güндөн beri Kırgızstanda жазгы аскерге чакыруу кампаниясы жүрүүдө. Мындай иш-чаралар улуу жеңиштин 70 жылдык маракесин белгилөө менен өтүүдө. Коргоо министрлигинин өкүлү билдиргендей, бул сезондо республика боюнча 3000дей улан аскердик милдетин өтөө үчүн чакырылат. Биздин республикалык топтоо пунктунда Чүй областынын жана Бишкек шаарындагы аскер комиссариаттан келген жаш уландарды Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын кошунундагы аскердик бөлүктөргө, Коргоо министрлигинин аскердик бөлүктөрүнө, Улуттук гвардиянын, чек ара кызматынын жана жаза аткаруу департаментинин бөлүктөрүнө анык аскердик кызматын өтөөгө жөнөтүп жатабыз. Быйылкы жазгы чакырууда республика боюнча 3000дей уланды аскерге чакыруу белгиленген. Бүгүн республикалык топтоо бөлүмүнөн Чүй жана Бишкектен 39 бала кызмат өтөөгө жөнөштү. Алардын арасында Жогорку Кеңештин экс-депутаты Камчы Экташиевдин уулу Тимурлан да бар. Ал Россиянын Томск шаарында жогорку окуу жайда билим алып жаткан жеринен кызмат өтөө үчүн өз эрки менен Кыргызстанга келген. Белгилей кетсек, чоң кызматтарда иштеген чиновниктердин балдары аскерге барбашы коомчулукта жашыруун эмес. Ал эми Камчы Экташиевдин чоң уулу Таймураз өткөн жылы ушул күнү ушул жайдан аскерге жөнөп милдетин толугу менен аткарып келген. Ошентип ал бүгүн мекенди коргоо эстафетасын инисине берип олтурат. Ал турган Камчы Экташиевдин азыр мектепте окуган кичи уулу да эмитеден аскерге барып мекен үчүн кызмат кылууга кызыктар. Иш-чарада ата-энелердин атынан сөз сүйлөгөн экс-депутат Ташиев мекенди коргоо ыйык милдет жана сыймык деди. Бүгүн биздин алдыбызда өтө жооптуу жана кубанычтуу күндөрдүн бири. Себеби дегенде биздин балдарыбыз мына аскер кызматына чакырылышып, мамлекетибизди коргоо үчүн, элибиз жерибиздин келечеги үчүн кызмат кылууга өздөрүнүн эрки менен багытталып отурушат. Ошондуктан мен сиздерге кааларым, элге, журтка кызмат кылуу бул өтө чоң сыймык. Бардыгыңарга ийгилик каалайм. Güç структураларына аскерде кызмат өтөгөн гана жарандар кабыл алынары белгиленген өлкө президентинин жарлыгы быйылкы жылдагы өзгөчөлүк болду. Мындан улам өз милдетин аткарууну каалаган жаштардын саны да арткан. Президенттин указы чыккандан кийин, ошондон кийин биздин жогорку билимдүү балдарыбыз көбүрөөк умтулуп атышат аскер кызматына барабыз деп. Анткени бир жылдан кийин, бир ай окуп туруп анан кийин өзлөрү аскердик наам, лейтенант деген наам алып чыгып атышат. Анын ошол менен өзлөрү милицияга, прокуратурага, ГКМБга орношуп кетип атышат көп балдарыбыз. Ошон үчүн мына азыр жакшы. Мындан тышкары ар бир чакырылыштын балдары өз-өзүнчө кызмат өтөгөнү улуу кичүү деген түшүнүккө жол бербейт дейт аскери жетекчилери. Мына биз бир призыв менен эле чакырып атабыз. Бир призыв. Ол турган балдар мына 300 киши чакырсам, 300 киши Койташта өзлөрү бир призыв менен служба кылышат. Старик, молодой деген жок. Анан эми ошол баягы старик болот экен, анан молодой болот экен деген сөз. Бул жерде ошолордун баарын жоготолу деп ушундай бир призыв кылып койгонбуз да. Ошентип бүгүнкү чакырылган уландар Бишкектин чет жакасында жайгашкан белгилүү Койташ аскер бөлүгүнө бет алышты. Мындан улам алардын ыйык милдеттерин аткарууда ийгиликтерди каалайбыз. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.